Бака жалбырактын көп кырдуу дарылык касиетин билет белеңиз. Кыргызстандын бардык жерлеринде кездешип, айрыкча арык жээктеринде, жол бойлорунда, тоо этектеринде жайытта өсөт. Жалбырагы дарылык касиетке ээ. Андан плантаглюцид дарысы даярдалып, ичеги карын оорусунда гастрит, колит, бронхит жана башкага шыпа. Кургатылган жалбырактардын маңызы жөтөлгө жана жара оорусунда колдонулат. Элдик медицинада кургатылган жалбыракты чай сыяктуу демдеп, какырык чыгаруучу дары катары, көк жөтөлгө, дем алуу жолдоруна суук тийгенде, дизентерияда, ич өткөндө кеңири колдонулат. Ал үчүн жай бою өсүп жетилген бүтүн жалбырактарын сабагы менен чогултуп, көлөкө жерде үйдүн чатырында кургатуу керек. Кургак жалбыракты 10-15 грамм 1 стакан кайнак сууга демдеп, суугандан кийин чыпкалап, аш кашык менен күнүнө 5-6 жолу ичсе болот. Бул дары чөп май айынан сентябрга чейин гүлдөйт. Жалбырагын жайы бою даярдоого мүмкүн болсо да, гүлдөгөнгө чейин чогултуп алуу жакшы, анткени таасири күчтүүрөөк болот. Бака жалбырактын курамында кремний кислотасы, адамды сергитүүчү заттар жана башкалар бар. Бака жалбырак бактерияларды өлтүрүүчү касиетке ээ. Жара чыкканда же бир жерин кесип алганда, чыйкан чыкканда, чөптү майдалап, жараттын үстүнө коюп таңып туруңуз. Уйку качканда, ичеги ооруларында бака жалбырактын ширеси ичилет. Ал үчүн 1 чай кашык жалбыракты 1 стакан сууга кайнатып 2 саат демдеген соң, улам бир уртамдан ичсе болот. Какым бардык жерде өсө берет. Дары катарында анын тамыры колдонулат. Элдик медицинада жалбырактары да пайдаланылат. Тамыры күзүндө жалбырактары соолган кезде казылып алынат. Тамырларын топурактан тазалап, жууп, майда тамырларын кесип таштайт. Майдалап кесет. Абада 3-4 күн кармап, андан кийин желдетип, сарайда же кургаткычта 40-60 градуста кургатылат. Тамырдын үстү кызыл күрөң, ичи ак, жытсыз, дамы ачуураак, таттуу. Какымдын тамырында 40% инулин, 20% кант, 2-3% каучук, ачуу гликозид, тараксацин, органикалык кислоталар, сары, кочкул сары түстөгү пигменттер, С, В, П витаминдери, ыйлөөчү заттар, эфир майлары бар. Медицинада какымдын тамыры менен чөбү тамакка мейил тарттыруучу, тамак сиңиртүү үчүн, боор ооруларында, өт, айдама каражат катары кеңири колдонулат. Ич катканда да пайдасы тиет. Какымдын жалбырактары назик, аны салатка кошуп жесе, витаминдин жетишсиздигинде, аз кандуулукта, эрте жазда пайда берет. Чычырканакты суук түшкөндө -15 градуста көбүп алат. Химиялык составында аскорбин кислотасы, флавоноиддер, В1, В2 витамини жана башка заттар бар. Мөмөсүндө чычырканак майы 20%, уругунда 12%га жетет. Майында Е витамини, каротин көп, аминокислоталар, стеариндер, каныкпаган май кислоталары бар. Ширесин сыгып алгандан кийин калдыктарын кургатып, аны өсүмдүк майына чылап койсо, чычырканак майы чыгат. Бул май жараларды айыктыруучу, ооруну басаңдатуучу касиетке ээ. Ошондуктан ар кайсы жара ооруларын дарылоодо колдонулат. Чычырканак жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоодо да кеңири колдонулат. Адистердин айтымында аны ар дайым жеп жүрсөңүз, инфаркт жана инсульт ооруларынын алдын алууну шарттайт. Анткени чычырканактагы С витамини жүрөк булчуңдарын бекемдөөгө кызмат кылат. Эгерде күнүнө 50-100 граммдан чычырканак жесеңиз, организмиңиздин С витаминине болгон 1 суткалык муктаждыгын канааттандырган болосуз. Пайдасы жана аны колдонуу ыкмалары.
Муун ооруларында жана ревматизмде чычырканактын жалбырагынын маңызын же чайын пайдалануу зарыл. Маңыз мындай жасалат. 1 чоң кашык майдаланган кургак жалбыракты 1 стакан сууга 10 мүнөт кайнатуу керек. Жарым стакандан күнүнө 2 жолудан ичилет. Экинчи, иммундук системаны бекемдөөдө таасирдүү каражат. Үчүнчү, аялдардын жана эркектердин тукумсуздугун дарылоодо да бул жемиш оң натыйжа берет. Курамында темир көп болгондуктан аз кандуулукта жана алсыроодо жардамга келет. Чычырканактын жалбырагынан демделген чай оозулду дарылоодо натыйжалуу каражат болуп эсептелет. Алтынчы, ашказан ырагын дарылоодо күнүнө 3 жолудан 1 чоң кашыктан чычырканак жеп туруу жакшы жыйынтык берет. Жетинчи, чычырканак майы да абдан пайдалуу. Ал ашказан жарасын, гастритти айыктырууда кеңири колдонулат. Бул оорулардан жабыр тарткан адамдар тамактанууга 15-20 мүнөт калганда 1 чай кашыктан кабыл алып туруулары зарыл. 1 айдын ичинде күнүнө 3-4 жолудан бузбай ичкенде жакшы жагына өзгөрүү болгонун байкоого болот. 8. Теринин сырткы жарасын, ириңи жок же күйүктү айыктырууда жаранын үстүнө чычырканак майын сыйпап, бинт менен таңып, аны күн сайын жаңылап байлап туруу зарыл. Ашказан жарасында 1 чай кашыктан күнүнө 2-3 жолу ичүү зарыл. Бүлөлөрдүн сезгени оорусунда, пародонтоздо, кебезди чычырканак майын ачылап, ооруган жерге 10-15 мүнөт коюу керек. 1-2 жуманын ичинде бул процедураны күнүнө 1-2 жолудан кайталоо шарт. 9. Баланын иммунитетин көтөрүү үчүн 1 айлыгынан баштап берүүгө болот. Алгач оозуна 1 тамчыдан тамчылатып баштап бара-бара көбөйтүп олтуруу керек. 10. Чычырканактын майы косметологияда да кеңири колдонулат. Мисалы, аны кургак териге колдонушат. Бет терисине арналган кремге 1 нече тамчы чычырканак майын аралаштырып, бул аралашманы бетке сыйпоо теринин ашыкча кургактыгынан арылтат. Сына берген тырмакты катырууда да бул май жардамга келет. Ал үчүн майды тырмакка сүртүп, ошол эле учурда ичип туруу зарыл. Косметологдор чачты жуудан 2 саат мурун баштын терисине чычырканактын майын сүртүүнү сунушташат. Муну менен чач бекем болуп, андан сырткары жалтырап, кундуздай көрүнүктүү болуп көрүнөт. Ал эми чач түшүүдө чычырканактын мөмөсүн көбүрөөк жеш керек, же бутагынын маңызына чачты жуу керек. Жуугандан кийин чачка майын сүртүү сунуш кылынат. Мындан тышкары курамындагы Е витамини аялдардын сулуулугуна, жаш көрүнүшүнө таасирин тийгизет. Сепкилди тактарды кетирип, бетти агартат. Күнгө күйгөндө терини кайра тез калыбына келтирет. Чычырканак майын өз шартында жасап алсаңыз болот. Ал үчүн чычырканактын ширесин сыгып, ачык жерге коюп коюңуз. 1 суткадан кийин ширенин эң үстүнкү катмарында май пайда болот. Аны чогултуп аласыз. 1 килограмм чычырканактан болжол менен 80 грамм май алынат. Маанилүү эскертүү. Ашказан астындагы без, боор, өт, панкреатит оорулары менен ооругандар, аллергияга жакын адамдар, ашказанда кычкылдуулук жогору болгон адамдар чычырканакты колдонууга болбойт. Ошондой эле чычырканакты дары каражаты катары колдонуу алдында дарыгер менен кеңешүү туура болот. Чычырканак өзүнүн ажайып касиети менен теилгертен белгилүү. Анын пайдалуу касиетин алгач байыркы гректер ачкан. Аттарынын бул бадал өсүмдүгүнүн арасына кирип, жалбырактарын жана мөмөлөрүн жеп жаткандыгын байкашкан. Чычырканакты жеген аттын жалы, терилери жалтырап калчу экен. Ошондон улам гректер алсыз же ооруган аттарын дарылоо үчүн ушул мөмөнү колдоно башташкан.
Чындыгында аттарга жакшы таасир бергендиктен кийин дарылык касиетке ээ экендигин билишип, адамдарга да дары иретинде пайдаланышкан. Алгач чычырканак менен кызматкерлерин жана спорт менен машыгуучуларды дарылай башташкан. Ошол учурдан бери бул өсүмдүктүн улам кенен сырлары ачылып, учурда элдик жана заманбап медицинада кеңири колдонулуп келет.